Бүгүн ар жерде ар кандай таксилик кылгандар бар. Такси жолунда жолдо өмүр өткөн, унаа минет, КамАЗ минет. Айтор ар кандай жолдо ар кандай аралыкта жол жүрүшөт алар. Мен дагы жолго чыктым. Каарманыбыз ушундай дейт. Мен дагы жолго чыктым. Жолго чыгып барат экенмин, автовокзалга жетпей, унаалар токтоп турган жерге барып, өзүмө унаа заказ берейин деп жаткан учурга жетпей эле бир адам келип, мен менен жүрүңүз. Сиз менен унаа толот. Сиз менен унаабыз толот, жолго күтпөй эле чыгабыз деди. Макулдугумду берип, ал менен унаасына бардык. Унаасына барсак, бир жаш жубайлар, ортосунда бир кызы, үчөөсү артына отурду, мен шофёрдун алдына отурдум. Сапарыбыз башталды. Жолдо ар кандай темада сүйлөшөбүз, ар кандай сөздөрдү кептешебиз, сүйлөшөбүз. Жолдо чай ичебиз, эс алабыз, кайра жолубузду улайбыз, сапарыбыз уланып жатты. Ар кандай таксисттер бар, бирөөнүн акысына кирбеген, бирөөнүн аманатына тийбеген, ош бишкекте эле каттаганда ар нерсени көрөсүң. Бул унаа ушундай, ар ким, ар кандай адам түшүп чыга берет. Бирөөнүн акысына кирген таксист. Ошентип сапарыбыз уланып, жол жүрүп, бир заправкага келдик. Бензин аз калды, заправкага келдик. Заправкага келип, байкелер, агалар, бензинге акча жок, жардам кылсаңыздар. Жарымдан болсо да берсеңиздер акча, жол киремдин акчасын. Менде акча жок эле. Мен жол киремди бердим, аркадагы ага дагы жол киресин берди, бензин куйдук. Арабызда сүкүт сакталыш башталды. Бир канча унчукпай туруп калдык бардыгыбыз. Жолдора бара жатып, мен телефонумдун кубаттагычы заряды түгөдү, кубаттагыч сурадым. Зарядник сурадым. Сурасам, шофёр ал жакты карап, бул жакты карап, өзү билбеген абалда бардачокто, машинанын бардачогун ачып жиберди. Өзү билбеген абалда. Бардачогун ачты, ачып караса ичинде өзүнүн зарядниктин астында бир канча 15.000 сом тегерегинде 5.000 сомдуктар тизилип турат эле. Мен аны көрдүм, арттагы адам дагы көрдү. Оюбуз ар жака кетишти баштады. Бул өзүнүн акчасы бар экен, бизге эмне ишенбейби? Эмне үчүн өзүнүкүн айткан жок, алган жок? Эмне үчүн акчасын өзүнүкүн иштеткен жок? Деп ар кандай оюбуз келишти баштады дейт. Оюбуз ар кандай жака кетип жаткан учурда шофёр оюбузду бөлдү. Агалар, байкелер, оюңуздар ар жерге кетип, бул акча мунуку болсо эмне үчүн иштетпей жатат дешиңиздер мүмкүн. Бул акча меники эмес, ишениңиздер. Бул акча аманат, бирөөнүкү. Деп сөзүн баштады. Мындан 3-4 жыл мурда мени башынан өтө аянычтуу окуя болуп өткөн. 3-4 жыл мурда бир адам шашылынч түрдө мени больницага жеткизип кой деп таксиге чыкты. Мен аны жеткиздим, ал шашып ушуп түшүп больницага чуркап кетти. Мен ал отурган жерди карасам, кагаздар менен болгон бир нерсе турупту. Ичин ачсам 15.000 акча экен. Мен ошол учурда 3-4 күндөн кийин досторубуз менен чогулуш болуп, ага 15.000 акча керек экендиги, өтө зарыл болгон экендигин билген Кудай мага берди окшойт. Бул точно 15.000 экен, бул дагы калып кетти мунуку деп өзүмдү өзүм алдап, өзүмдү өзүм сүйүндүрүп, акчаны алдым. Ошол күн жумушка чыкпадым, эртеси күнү жумушка чыкпадым.
акчаны алдым. 3 күн болгон кезде 3 күн болду. 3 күн жумушка чыктым. Түшкө чейин жумуш жакшы болуп болбой турган учурда чайканага жакыныраак жерге автостоянкага машинамды коюп чайканага барып чай ичкени кеттим. Кайра чай ичип келип жатсам, баягы адам, больницага мени таштап койгон деген адам мени көрүп сүйүнүп кубанып кетти. Жүзүндө жылмаюу кетти. Мага келип, иним, жашың кичине экен. Мен андык кечес больницага барган учурумда сенин машинаңда акчам калып кетти. 15 000 сом. Ошону берсеңиз. Суранычым сизден, өтүнүчүм сизден. Муктажмын акчага, аябай муктажмын азыр. Мен билип турсам дагы билбемишке алып, желкемди кыйшайтырып, жок дедим, мен билбеймин дедим. Ал кайра жалынышты баштады. Инем, мага акча өтө зарыл, бербесеңиз болбойт, сураныч, бериңиз. Кызым операция болуш керек. Бериңиз деди. Жок. Азыр бул ыйлап жиберейин деген абалга жеткизбей, мен сен мага акча бердиңби, же аманатка туруп турсун деп таштап кеттиңби? Жок, менде эч кандай акча жок, сенде акчаң жок. Мен эч кимден акча алган эмесмин деп машинаны оталдырып, тездик менен ал жерден кетип калдым. Жүзү агарган абалда ал жерде адам калып кетти, кайгылуу абалда калды дейт. Аралыктарыбыз алыс, көңүлдөрүбүз жакын дегендей, машинамдын краскасын, машинанын түсүн, номерин билгенби? Жер тоголок дейт, баары тоо менен тоо жолукпайт, бирок адам менен адам жолугат дейт. Эртеси күн жумушка чыккан учурумда бир адам больницага таштап кой деди. Больницага бардым. Барсам, баягы адамдын больницанын астында кайгырып, сыгылып отурган абалын көрдүм. Менин машинамды көрүп чуркап келип, дагы акчаны сурашты баштады. Сураныч иним, мага акчаны кайтарып берсең. Өтө зарыл акча, кызым операция болуш керек. Мен акчага өтө муктажмын, кайтарып берсең. Өтө жалынышты баштадым дейт. Эмне кыларымды билбейм. Бирок мойнуна калган жокмун. Баягы жерден унамды оталдырып дагы кетип калдым. Ал адам кайгылуу абалда калды, миң дарт менен. 3-чү жолу дагы бизди базарда жолуктуруп койду, Кудай таала. 3-чү жолу өтө каттуу сурады. Кызыма керек, кызыма дар-дармиге керек, сураныч бергин деп кайра сурады. Мен жок болсо каяктан берем сага? Мен алган эмесмин деп туруп алдым көгөрүп. Бирок андык унадан чүргөнмүн, сенин унаңда калган машинада акча. Деди, мойнуңа алган жокмун. Ошентип акчаны мойнуңа алган жокмун. Ал кайгылуу абарда биз баткендиктер баттар бол дейбиз. Бир нерсе болсо, жакшы сөз айтсаң укпаса баттар бол дешет кээ бирөөлөр баткенде. Ошол абалда анын абалы ушундай эле. Күйүтү чындап 1001 күйүтү, чексиз чектелбеген күйүтү бар ичинде. Наразы болуп кетти. Базар алалап. Көрүнгөндөн кар сураганы келгенби, тааныштардан кар сурап жүрөп айтор, дагы бирөөлөргө жолугуп базарды аралап кетти дейт. Арадан дагы 3 күн өтүп, мен жумушталыгымда, жумушка чыгып, бирөөлөрдү ташып жүргөн учурумда үйдөн телефон звоногу келди. Кызыңыз оор абалда больницада деп өмүрлүк жолдошум жубайым чалды. Менин кубанычым, сүйүнүчүм өзү бир эле кыз, уулу бар эле келем. Өтө сүйүнүп, кубанып күтүп ала турганда ошо кызым эле, дардымды сонунтатыра тургандагы ошол кызым эле, ошо кызым ооругандыгы мени өтө кайгыга салды. Мен больницага учуп келдим. Келип кирдим, жолуктум, кызыңыздын абалы өтө оор деди. Өтө оор деди абал. Эмне кыларымды билбеймин, кантип унага отурганымды дагы билбеймин. Кыялымда, өзүмдүн оюмда, кыялымда врач менен урушушту баштадым. Бул караса болбойбу?
ушундай даарыларды берсе болбойбу? Мурда адамдар кетме менен мушташкан, лом менен, инструменттер менен үйдөгү урушкан, андан кийин найза, жаа, ошол сыяктуу нерселер менен мушташса урушту башташкан. Андан кийин оружиялар чыкты, пистолет, АКС, АКМ, снайпер деген нерселер чыгып, техникалар өнүгүп, ушул сыяктуу нерселер менен согушту баштады. Азыркы учурда камералар менен ойлордун согушу болуп жатат. Азыркы учурда ойлордун согушу болуп жатат. Ошол сыяктуу кыялымда мен врач менен урушту баштадым. Урушуп кетип жатып, бир учурда өтө кырсыктын үнү угулду мага. Тарак-турук деген үндөр угулду. Мени унадан бирөөлөр түшүрүштү. Көзүмдү ачтым, өзүмө келдим. Келип карасам, кредитке алган унам өз жайын таапtır. Өзүнө келгис абалда унам кырсыкка учураган. Мен башка бирөөнүн унасын урганмын. Светофорго карабай келип бирөөнүн унасын урганмын. Мен күнөөлүүмүн, мен виноватмын. Үйгө келдим, машинанын устаканага таштап койдум деп эч кимге деле маани берген жок. Себеби кызымдын дарты бардыгын жүрөгүнө ийилип калган эле. Унага место жок эле. Ооба. Арадан дагы 3 күн өтүп, кызым жан берди. Кызым бул дүйнө менен пенделигин берди, кош айтышты. Өтө кайгыдамын, капалыктамын. Апам дагы өзүнө өзү сүйлөй турган болуп, психологиялык жактан, ой жактан ооруга кабылды. Атам бактарды аралап, өзү менен өзү. Аялым күнү түнү ыйлайт дейт. Өзүм өтө кайгыдамын, кападамын, сыгылуудамын. Ошентип кайгырып, тумандын ичинде өзүмдүн жолумду таппай турган учурумда энем суранамын, акчамды бергин. Акчам өтө зарыл мага 15 000. Кызымды дабалатышым керек, түзөтүшүм керек, операцияга керек мага акча деген сөздөрү кептери менин кулагыма угулду дейт. Мен аябай таасирлендим. Мен аябай ошол учурдагы адамдын акысына киргеним, ошол 15 000ди жегеним, досторум менен чайханама жүргөнүм, чындап ошол акысынын себебинен ушунча балекеттер болгондугу, аралыктагы 3 күндөр, аралыктагы 15 000 ушунчалык көйгөй маселелерди алып келгендигинин себеби ошол окуя экен деп анык билдим. Ошондо түшүндүм мен дейт. Ошондо кайгырдым, өкүндүм. Бирок убакыт бардык нерсенин шифасы деп коет. Убакыт өткөн сайын апамды жерге бердик. Аялым менен бул нерселерге көндүк, башка перзенттүү болдук. Мен дагы уна алдым, бирөөлөрдөн кас-кадара кылып, бир нерсе кылып, уна алып, таксилик кылышты баштадым дагы дейт. Таксилик кылып жатып, эң биринчи чогулткан акчамды 15 000 акчаны бөлөк коюп, ошол бардажокко салып койдум. Качан ошол адамды табат экем? Качан ошол адамга жолугат экем? Биринчи жолугуп бере турган аманат акчам ошол дейт. Ошондон бери бирөөнүн акысына кирбей турган, бирөөнүн акысын жебей турган болдум дейт. Албетте урматтуу мусулман туугандар, бирөөнүн акысынан коркуш керек. Бирөөнүн акысы тешип чыгат, береке таппайсың. Бир аял боюнда бар кезде бир кошунасынын үйүнө конокко кирет экен. Эми аялдар бир нерселерге баш караңгы болуп калат. Өтө кызык нерселерге, бананга түнү 12-де туруп кулпун айтып алып кел дейт, дагы бир нерсе дейт. Айтыр өтө күйөөлөрүнө оор болгон учур болот, балким ошол учур. Бир нуксандуу болуп, бир жери кемчиликтүү туулуп калышы дагы мүмкүн деп дагы айтып коюшат кээ бирлер. Ошентип бул кошунанын үйгө кирген учурумда боюмда бар эле балам, кирип чай ичип отурган учурубузда ушунчалык апельсин жегим келди. Дасторкондо апельсин турат эле.
Кошунабыз тамага чайга бияка даярдаган чыгып кеткен учурда кошунам ал деп дагы айткан жоктугунан мен өзүм ал чыгып кеткен учурда апельсинди тырнагым менен тешип суун ичишти баштадым. Ичип тешик жагын көрүнбөй турган кылып астына коюп койдум дейт. Убакыттар өттү, балам төрөлдү, 7-8 жашка толду. Күйөөм Кудайыма шүгүр мени түшүнөт, мен аны түшүнөм, түшүнүктүү үй бүлөбүз. Ошентип жумуш кылып жаткан учурубузда огороддо кошунабыз кирип келди, дүкөнчү кошунабыз. Балаңызга туура тарбия берсеңиз, балаңыз арзанып келди. Бир келейин дедим, унчукпадым. Экинчисинде унчукпадым, үчүнчүсүдө мажбур болдум айтууга. Азыртан балаңыз ушундай болсо чоңойгондо ким болот? Высший уровень болуп чыгат го бунуз. Тарбияны туура бериңиз. Атасы акчаны мен төлөймүн, не кылды? Апельсиндерди мык менен тешип ичип кетип атат. Алманын сокторун, апельсиндин сокторун жөн ичсе дагы макул. Тешик апельсинди мен кимге сатамын деп арзанып кетиптир. Ошол учурда баягы аялынын оюна кошунасынын үйүндө кылган иштери эсине түшөт. Күйөөсү дагы ойлонуп, не ката кылыпмын, балам эмне үчүн мындай болду деп ой жүгүртүштү баштайт. Тапкан адалдан өтө жакшы жашашат. Арам нерсе алып келген эмес, уруудан алып келген эмес. Эмнеге балам мындай болду деп апасынан, аялынан сурайт. Сураса, аялы баягы окуяны айтып берет. Ушундай болгон эле, кошунабыздын акысына кирген элем, тешип жеген элем, ичкен элем, жөн жеген эмес элем деп айтат. Күйөөсү дагы түшүнүктүү, неге мындай кылдың дебестен, анда сен апельсиндерди алып дүкөндөн кошунабызга кирип, акысын ада кылышын суран. Болбосо балабыз түбөлүк ушундай уруу болуп калып кетет дейт экен. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, Абу Ханифа рахматуллаху алейхтин дагы атасы бир алманы дарыядан алып келип жаткан болбосо, ошол алманы сурабай бир тиштеп койгондугу үчүн бир бакта бир канча жыл кызмат кылган бекерге. Бирөөнүн акысынан ошончолук коркушкан. Бирөөдө мусулман адамдын бирөөгө оюда дагы зыяны болбош керек. Оюнда дагы пландабаш керек бир жаман иштерди. Бүгүн адамдар ой менен адамдарга көп зыян берип жатышат. Ой менен бир көчөдө басып бара жатып, бир сулуу кызды көрүп калып, оюнда ойлоп, мындай кылсам бирөөнүн кызы экен, мындай кылсам кандай болот деп, ойдо дагы мусулман адамды бирөөгө зыян беришке укугу жок, акысы жок, себеби ал мусулман адам. Оюнда дагы 100 жыл мурда атама ушундай зыян келтирген экен, мен зыян келтиришим керек деп, оюнда дагы бирөөнүн жамандык кылбаш керек оюнда дагы. Бүгүн ойлордун согушу болуп жатат. Эң жаман кесепеттүү нерсе ойлордун согушу. Ал түбөлүккө улана турган нерсе. Кудайым мындай жамандыктардан сактасын. Бирөөнүн акысына кирүүдөн Кудай Таалам сактасын. Сак болосуздар.